БШК Султанбай Жигитовду депутаттык мандатынан ажыратты. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 марттагы жыйынында депутат Султанбай Жигитовду мандатынан ажыратуу чечимин кабыл алды. Отурумда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Жигитовду Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттоодо шайлоо жөнүндө мыйзамдын талаптары бузулганын айтты. Анын маалыматына караганда 2021 жылдын 7 октябрында Султанбай Жигитов соттолгондугу бар экенин атайлап жашырган. Буларды эске алып, УКМК Султанбай Жигитовду депутаттык мандатынан ажыратуу маселесин кароону өтүндү. БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун айтымында депутаттыкка талапкер соттолгондугу тууралуу маалымат бергенден кийин Боршайком Ички иштер министрлигине тиешелүү суроо талап жөнөткөн. ИИМдин жообунда Жигитовдун соттуулугу жок деп белгиленген. Ошол аны депутаттыкка талапкер кылып каттоого негиз болгон. БШКнын бүгүнкү отурумунда Султанбай Жигитовго катышып өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Жигитовдун атайын кызматта иштеген кези боюнча маалымат алганын айткан, анын мандаты боюнча БШКга кайрыларын билдирген. Ушул өзүңүздүн кылмыш жоопкерчиликке тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашидовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запросту жөнөттүм. Султанбай Жигитов Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча пикирин айткандан кийин фракциядан чыгарылган. Ал 2021 жылы Жогорку Кеңешке Ыйман Нуру партиясы менен шайланып келген.